Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык күнү. Бул майрам Совет доорунан бери белгиленип келет. Ал эми Кыргызстанга болсо эгемендүүлүктү алгандан кийин өткөрүлүп келүүдө. Деги эле бул майрамдын негизги максаты саясий, социалдык жана экономикалык жактан аял менен эркектин тең укуктуулугу үчүн кабыл алынган майрам десек жаңылышпайбыз. Мына ушундан улам бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө 8 март майрамы жана тең укуктуулук туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө бир нече коноктор келген, аларды да чакырып студиябызга кызыктуу маекти баштайлы. Ал үчүн мурдатан бери бул майрамды майрамдап келүүдөбүз. Андыктан кыргыз эли үчүн салт болуп калган деген ой пикири менен келген пенсионер Гүлзада Ногойбаеваны, ошондой эле 8 март бул аялдардын укугу үчүн кабыл алынган майрам, андыктан бул сөзсүз түрдө керек деген дагы бир коногубуз. 4-чыгарылыштын депутаты, ошондой эле адам укуктары боюнча кеңешинин төрайымы Гүлжамал Султаналиеваны студиябызга чакырабыз. Бул майрамды канча жашыңыздан бери майрамдап келесиз сиз өзүңүз? Мына бул 8 март деген майрам биз бала кезден бери майрамдап келатабыз. Негизи мен өзүм бир жылда ушу 8 март менен жаңы жылды улуу майрам деп сезчүмүн. Улуу майрам деп сезчүмүн. Себеби бул 8 март оңой эле майрам болуп келип калган жок, кагалайындар. Бул 1910-жылы биздин революционерке кызыбыз Копенгаген шаарында аялдардын баарын чака челек алып алып көчөгө чыгып биз теңдикке жетишибиз керек. Биз деген ушул эркектер менен кошо шайлоого катышып, эркектер менен кошо майрамдашыбыз керек деп далай ооракерчилик менен келген майрам. Ушул 8 март келатат дегенде биз өзүбүз толкунданып, биз эл эмес үй бүлөбүз толкунданып, жолдошубуз толкунданып, апаңардын майрамы келатат. Апаңардын майрамын жакшылап майрамдайлы деп үндеп, ушул аялдардын укугун жакшынакай кылып көтөрүп турчу. Бардыгы сиздин ушунчалык неберелериңиз, балдарыңыз бардыгы келип алып ушул күнү бир өзгөчө кылып майрамдатабы, сизде кандай өзгөчөлүк менен өткөрөсүз? Буюрса ошол айтып атпаймынбы? 8 март болот дегенде биз өзүбүз үйдөгү келин уулум дасторконду чоң жайып, бүгүн үй бүлөбүз менен, урук жилигибиз менен чогулабыз деп күтүп турабыз. Бардыгы өздөрүнүн колунан келген белектерин алышып, кичинекей чөйрөлөрүм мени ыр менен бии менен сүйүнтүшүп, бардыгы келип тегеректеп отуруп, биз эң сонун майрамдайбыз, кагалайын, бул майрамды. Эгерде аялдар өнүкпөсө, аялдар билимдүү болбосо, аялдар тең укуктуулукка жетпесе, биздин кыргыз мамлекетибиз кантип өнүгөт, кагалайындар? Ошон үчүн бул майрам эч убакта жоголбош керек. Бул майрамды колдон келсе дагы өркүндөтүш керек. Дал ушул адам укуктары боюнча кеңешинин төрайымы катары сизди бүгүн студиябызга чакырып атабыз. Анан ушул майрам баягы айымдардын тең укуктуулук боюнча кабыл алынган майрамдын сиз үчүн өзгөчөлүгү жана орду. Клара Цеткин 1910-жылы ушул майрамга чыгып атканда, ушул күнгө чыгып атканда 8 март күнү алар митингге чыгышкан. Это было баягы тынч жүрүш кылышып, ошол аялдар саясий укукка биз ээ болушубуз керек. Биз шайлоого катышууга укуктуу бизге да бергиле деген да. Себеби ал учурда эркектер гана шайлоого катышчу, аялдардын добушу жок болчу да. Бул саясий аялдардын саясий укугуна ээ болгон күн деп эсептелинет да. Ал эми Кыргызстан биринчи жолу ошол аялдардын саясий укугу боюнча 1925-жылы эң биринчи съезд өткөзгөн. Мына ошондо ошол аялдарды чогултуп, жер-жерден менде буквально ошол биринчи ошол саясий кампанияга катышкан аялдардын сүрөттөрү дагы бар. Өзүмдүн архивимде. Мына ошолор биринчи жолу ошо саясий укук боюнча сөз кылышкан да. Ошону менен бирге бизге ушул жаңы Кыргызстандын жаңы тарыхында дагы бир жаңы ушул гендерге тең укуктуулукка байланыштуу жаңы терминдер пайда боло баштады. Саясатта дагы ошого жараша бир чечимдер кабыл алына баштады. Биз гендердик саясат деген нерсеге келе баштадык. Мен өзүм ошол 98-жылдан бери ушул гендер саясатынын алгачкы биринчи эксперти катары иштегенмин. Биз ошондо райондорго келип, акимдер менен гендер десек, бизде анда биз жаш кызбыз да, аны гендер дебейт, аны тендер деп, сен туура эмес айтып атасың деп бизди урушкан күндөрү да болгон да. Ишке кандайдыр бир конкурс менен баягы бизден улуу адамдарды жумушка алып, сиз гендер дегенди түшүнөсүзбү десе, же болбосо тренер дегенди түшүнөсүзбү десе, ал жана спорт машыктыруучу да деп айткан
күндөрүлөр болгондо мына ушундай тарыхтардын баарын өтүп биз айыл жарларды кыдырып жана гендердик кандайдыр бир модульный программаларды кыргыз тилине өзүбүздүн шартыбызга жараша которуп ошол элдин арасына ошо гендердик саясат жана гендер деген бул адамдын социалдык тең укуктуулук деген нерсени элге түшүндүрүп келдик. Бирок бүгүнкү күндө бир чоң көйгөй бар. Мамлекеттик деңгээлде ушу гендердик саясат жөнүндө албетте кадамдар бар, бизде улуттук программалар бар, бирок иш жүзүндө кандай ашып атат деген бир чоң суроолор бар да. 8-мартты майрамдоого болбойт деген ой пикир менен келген жеке ишкер Жыргал Назарматов да ошондой эле деги эле 8-март майрамы шариятка туура келеби? Ал эми ислам дининде аял менен эркектин укуктары кандай? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн студиябызга дин таануучу Рабия Алапаеваны студиябызга чакыралы. Бүгүн биз деги эле 8-март жөнүндө сөз кылып жатабыз. Анан 8-мартты майрамдоо боюнча ислам дининде кандай айтылган, ушуга бир аз токтолуп өтөлү. Бул 8-март ислам динибизде анчалык мааниге эмес майрам катары эсептелет. Анткени биздин өзүбүздүн ислам динибизде көрсөтүлгөн эң сонун 2 майрамыбыз бар. Ошого өтө чоң маани беребиз. Ал Курбан айт майрамы, Ороз айт майрамы. Эми мындай эмне үчүн биз ислам дининде бул 8-март канчалык маани берилбеген себеби энелердин урмат сыйы, адамгерчилиги, аларды урматтоо ушу бир жылда бир майрам менен эле 8-март менен чектелип калбаш керек да. Анткени исламда аялдардын ролун, энелердин ролун өтө жогору баалаган. Дайыма аялдарга, энелерге эркектер тарабынан, күйөөлөрү тарабынан, балдары тарабынан, перзенттери тарабынан дайыма урматтап туруш буйрулган да. Деги эле ушул тең укуктуулук боюнча кабыл алынган майрам болуп жатпайбы? Мына ушунун негизинде сизге суроо заткым келип атат. Аял затынын укуктары кандай деги эле динде? Эркекке салыштырмалуу жогорубу, төмөнбү дегендей? Ислам дининде аялдар менен эркектердин укуктары экөө башка каралат. Анткени эркек менен аялдын Аллах Таала өзү жаратууда, жаратылышында бир физиологиялык дегендей, физикалык дегендей өзгөчөлүктөр бар да. Кантип эркектин табияты башка болуп турса, аялдын табияты башка болуп турса, экөөнүнө кандай тең укук берилип калыш керек. Ошон үчүн аялдардын өзүнө тиешелүү укуктары бар, өтө жогору. Эркектердин өзүнө тиешелүү укуктары бар. Маселен, эркектер үй бүлөдө кожоюн, башкаруучу, аялдарды үй бүлөнү багуу, кароо, жакшы мамиле кылуу, урмат сый менен мамиле кылуу, адилеттүү болуу каралса, аялдардын өзүнө тиешелүү укуктары бар. Алар өзүнүн аялдык табиятына тиешелүү болгон гана жумуштарды иштөө, бала төрөп тукумулоо, эрини урмат кылуу. 8-мартты майрамдаш керек. Каршыбыз деген ой пикир менен келип атасыз. Эмне себептен бул дүйнөлүк деңгээлдеги майрам болуп атпайбы? Саламатсыздарбы? Себеби дегенде бул деген таптакыр эле аялдарды жек көрүү же жаман көрүү эмес. Балким 8-март эмес, балким күнүгө аялдарды жакшы мамиле кылып, аялдарга эрте менен таң атканда жакшы сөздөр сүйлөп, жакшы белектерди берүү. Бул деген аялдарга сыйлоо дегенди белги да. Мисалы деген аял деген негизи бир эле ошол күйөөлөрүнө эң жакшы мамиле кылат да, күйөөлөрүнө, апаларына, кыздарыначы. Ошон үчүн биз аялдарды бир эле күндө эмес, балким күнүгө майрамда, күнүгө жакшы сөздөр айтыш керек. Кандай көз караштасыз аял эркектин тең укуктуулугу болушуна? Тең укуктуулук мисалы бул жерде динде деле айтылат. Шариатта эң биринчи күйөөсүнө мамиле кылыш керек депчи. Мисалы эркек киши апасына мамиле кылат, эң жакшы мамилени апасына кылат, ал эми аялдар күйөөлөрүнө мамиле кылыш керек. Демек кылдый болуш керек. Экөө бирдей эле болуш керек. Бирок аялдар күйөөсүнө баш ийиш керек, эң биринчи өчөлөт. Анан эми майрамдайт десе албетте кымбат белек алып берүү же кымбат турларды алып берүү эмес. Балким ошол жакшы сөздөр арнап, өзүнүн бир жакшы бир неметин, жакшы мамилесин көрсөтүп. Сиз ошол күнү мисалы жакындарыңызды, апаңызды, балким карындашыңызды куттуктайсызбы? Куттуктайм албетте. Майрамдайт экенсиз го, анан да каршы. Жок, эми майрамдайт десе албетте бул дасторкон салып же кымбат телефондорду алып берип, андай майрам эмес. Бул кандай десем бир жакшы мамиле кылуу да. Күнүгө мисалы айтып атпаймынбы ошо, күнүгө жакшы мамиле кылып,
ошо аялдарды сыйласак бул эң чоң майрам Биздин болуп эркектердин эсептелет. баардыгы эле кымбат телефон алып куттуктабаса керек, Келиң, сизде ой пикир барбы? Биз Кыргыз деген суверендүү мамлекеттин жараныбызбыз. Биздин өзүбүздүн конституциябыз бар. Ал эми ошо конституцияда жазылып турат. Биз ислам дининдеги мамлекет эмеспиз. Биз бүгүнкү күндө Светтик өлкөбүз. да ошонун кыргызчасын биз светтик өлкөбүз да. Албетте ар бирибиздин өзүбүздө кудайыбыз бар, баягы ишенебиз дегендей. Бирок ошону менен бирге биздин мамлекеттин, жааматтын жана ошондой эле дүйнө жүзүнүн өзүнүн өнүгүп өсүү процесстери бар. То есть глобализация деген нерсе да. Ошол дүйнө жүзү өнүгүп өсүп атканда биз ушундай гана болушубуз керек, ушуну гана айткан деп кандайдыр бир клеткага түшүп алып ошонун алкагында эле жашай берген бул туура эмес. Мына мен ошол эле диний өлкөлөрдүн далайын кыдырып келгенмин. Мен Катарда болгом, Кувейтте болгом, далай араб өлкөлөрүнө барып, биздин мына бүгүнкү күндө шериктеш адамдарыбыз бар. Буквально мына сиз өзүңүз деле ошол жааматтын жакшы активдүү өкүлү болсоңуз, билсеңиз керек, бизде 2 жолу Иран ислам өлкөсүнүн аялдардын жетишкендиги боюнча Кыргызстанда чоң көргөзмөлөр болгон. Иран өлкөсүндө мына чисто ислам дининдеги Иран өлкөсүндө жанакыл военный вооружениялардагы доктор науктар бар. Ошол учурда ошол убакытта ошол тараптагы мындай жакшы бир эмелер жетишкендиктерге жеткен. Андан сырткары башка илимдин тарабындагы жетишкен именно аялдардын жетишкендиктеринин ушул Кыргызстанда көрсөтмөсүн көрсөтүп 2 жолу келип кетишкен. Мына мен Кувейтке парламентке барганда, мен өзүм 4-чакырылыштын жогорку кеңештин депутатымын. Биз ошо Кувейттин парламентине барганда мен жогорку кеңешке бүгүнкү күнгө чейин даже бизде саясатка аялдар аралашыш үчүн светтик өлкөдө шарт жана мүмкүнчүлүк бирдей болбогондуктан 30% убактылуу квотаны киргизип атса, ал эми Кувейтте андай квота жок. Ал жерде аялдардын чечим кабыл алуу органдарына катышуу мүмкүнчүлүгү бардыгына бирдей. Биз ошо Кувейттин парламентине барганда бир аял парламентарий жана 2 парламентарий эркек адамдар ошо жерде саясий баягы чакырыгын тыштап биз ошого күбө болгонбуз. Ошон үчүн биз жалгыз эле баягы ислам дининин аялдын ордусун казандын башында эч жака жылба, анан үйдө гана отургунуң деп камап коюу бул туура эмес да. Менин билишимче, мына мен ошол эле ислам дининдеги адамдардын укугун да коргоп, ошол эле жогорку кеңеште турганда жол салынган кыздардын окууга болгон укугун тебеленип аткан кезекте мен далай жолу ошол нерсени өзүмдүн саясий позициямды айтып коргоп келгенмин. Мен айткым келет, ошол Куранда деле жазылып турат. Ар бир нерсе ошол жааматтын, коомдун шартына жараша өнүгүп өсүш керек. Бул жерде эже айтып атпайбы? Саясий жактан сөз түрү тең укуктуу болуш керек деген ой пикирди айтып атат. Бизде эжечи бар деп атат бул нерсе. Себеби деген укугун коргоп да келгем деп атат да. Анан динде аял заты саясатка исламдын өзү саясат. Кантип тиги аялдар саясатка аралашат да. Добуш берип атат мынакей шайлоодо турабы? Балдарды тарбиялап атышат, өздөрүнө канча жерлерде иштеп атышат, көп жерлерде иштеп атышат өзүнө ылайыктуу болгону. Мен бул жерде айтканым, кээ бир аялдар тең укуктуубуз деп өзүнүн табиятына туура келбеген оор иштерди иштеген аялдар жөнүндө сөз кылмакчымын да. Стройкада иштеп атышат, суук жерде, базарларда сементтин үстүндө иштеп үй бүлөсүн багып атышат. Анан кийин ошолорду акча таптырып канча жактарга аялдарын айдап берип өздөрү үйдө отурушат. Мына ушул тең укуктуулук болуп эсептелеби? Келин, сизге суроо жаткым келип атат. Эми Кыргызстанда тең укуктуулук айымдар үчүн кайсыл учурда керек? Кандай учурда? Эми мен эмне деп айтмакмын. Мына могу келин айтып кеткендей, бул тайсалдап негизи так жооп бере албай жатасың өзүңдүн оюңду да. Эми оюң билинип турууга кылайын. Биз аялдардын укугун бир эле учурда эмес, дайыма керек каалайындар. Биз аялдардын укугун эгерде убакытты туура пайдалансаң, аял сүйүктүү эне болот, сүйүктүү жар болот, коомдук ишмер болот.
мыкты тарбиячы болот кагылайындар. 8-мартты майрамдоо салтпы кыргызда? 8-мартты майрамдоо кыргыз элине мисалы биздин учурубуздан бери эле ошо илгертен бери бизге салт болуп калды. Салт болуп калды. Себеби биздин ошо 8-мартты биздин кыргыз эли эле майрамдаган жок да. Бүт дүйнө жүзү боюнча майрамдап аткан майрамды биз жоюп таштап эмне үчүн артта калышыбыз керек? Кээ бир аялдардын да жакшы деле мамиле кылбаган эркектер бар. Аялдарын өтө бир оор иштерге иштетип кыйнаган эркектер бар. Анан ошо белекти деле бир жыргатып алып берген эркектер болушу мүмкүн жашоодо. Анан ошо 8-март күнү эле тим эле ушунчалык бир урматтагысы келип калышат да. Бир жасалмалуулукка окшоп кетет да бул. Ошол белекти башка убакта берсе болбойбу бул бечара аялдарга? Аялдар өзү табиятында эркектердин белек алууга абдан кызыктар. Аялдар көпчүлүгү табият ушундай өзү. Сөзсүз эле бул жигит айткандай, мырза айткандай кымбат баалуу болбосо да ар ким өзүнүн алдына жараша бир эле ушу 8-мартта эмес, дайыма берип турса канекей, кандай жакшы болмок. Эмнеге каршы дин? Эмнеге ошол бир эле күнгө токтолуп атасыңар деп каршы же кандайдыр бир деңгээлде? Эми негизинен бул биздин ислам дининде мусулмандарга ылайыктуу байрам эмес. Биринчиден, экинчиден ошо чектелип калып атат да. Бир жылда бир. Бир күнгө чектелип калып атат. Мен дагы бир жолу айтам. Биз светтик өлкөбүз. Бизде бул 8-март жана диний эки сиз айткан майрам бул жалгыз майрамдар эмес. Турабы? Биз ушул жааматыбызда, коомубузда бири-бирибизди эң биринчи ыйык тута турган нерсе биз бири-бирибизди инсан катары сыйлашыбыз керек. Жана бири-бирибиздин көз карашыбызды сыйлашыбыз керек. Мына тең укуктук деген мына ушул да эң биринчи ушу сыйлоодон башталат. Ар кандай биздин жааматтагы кандай конфессия болбосун, ошол конфессиянын баардык диний майрамдарын мамлекеттик деңгээлде майрамдап келе жатабыз. Ошол эле учурда мына сиз айтып аткан эки улуу дини, ислам дининдеги майрамдар, христиан дининдеги майрамдар жана ошондой эле светтик өлкөнүн майрамдары. Мына ошого ошол эле 8-мартта кирет, 23-дө кирет жана башка майрамдар. Ошон үчүн биз эң биринчи ушундай күндөрдө жана энелердин күнү деп, балдардын күнү деп, бул эл аралык күндөрдө турабы? Мисалы балдардын күнү, ошол эле аялдардын күнү. Биз эң биринчиден ушул пикир сыйлоодон баштасак да. Ар бир майрамды сыйлай билүү керек. Укук деген бул сыйлоодон башталат да. Бүгүнкү темасына карата дагы атайын жаштардан дагы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокто чакырабыз. Мен оюмча бул майрам мен өткөзөм өзү. Апамды, өзүмдүн эжекелеримди куттуктап, баягы майрамдык маанайын көтөрүп, белектерди берип. Менин оюмча бул майрам кыргыздарга керек, анткени кыргыздарда бар эмеспи аял затын сыйлаш керек деп. Ошон үчүн ошол күнү апаларыбыздын, эжелерибиздин майрамын көңүлүн көтөрүп, майрамдап коюшубуз керек, белек берип. Негизи менин оюмча бул 8-март деп атайын майрамдоо бул динге каршы деп ойлойм, анткени бул 8-мартта эле мындай аял затын куттуктабай ар бир күнү келип, ар бир күнү аял затына ушунчалык гүл берип, урматтап, жакшы сөзүн сүйлөп турса ушунчалык жакшы да. Анан бир эле 8-мартта деп эле 8-март күнү жакшы мамиле кылып, калган күндөрү жаман мамиле кылган бул туура эмес. Биздин үй бүлөдө жакшы эле майрамдайбыз. Эркектер, атам, иним ушундай белектерди алып келип беришет. Ошон үчүн бул күндү мен негизи эме деп айтсам, мен бул күндү аябай күтөм. Негизи биз классташтарыбыз менен буга чейин кичинекей болчубуз, ошон үчүн бирибизге белек эле берчүбүз. Азыр эми группалаштарыбыз менен кичине чоңоюп калдык, ошон үчүн биз бир жака барып чогуу салып келели деген оюбуз бар. Бир жака каяка? Чайханага барсак болот, кафеге барсак болот, тоого чыгып келсек болот. Я считаю, что праздник 8 марта – это очень важный праздник для всего человечества. И без всяких подарков нужно понимать, что женщины, присутствие их в нашей жизни – это главный подарок для всех. Я считаю, что 8 марта должно быть одним из бесконечных праздников для нас. Ведь женщины – это красота и здоровье нашей жизни. Я жду приятные слова от моих близких и родных. Бул майрам негизинен кыргыз айымдары үчүн десек кичине жаңылышабыз. Бул деген дүйнөлүк масштабта белгиленүүчү майрам.
кыргыз аялдар үчүн негизинен майрамдар бар эмеспи? Бул май айынын 3-жумасы бул албетте энелер күнү. Бул майрам негизинен кыздардыкы дегенге такыр анча кошула албайм бул кепке. Анткени бул майрам деген жалпы аял затынын майрамы. Апалар жана энелер ошолор майрам деп ойлойм. Мен негизинен ушул 8-март айымдар майрамына каршымын. Анткени ал ошол эле кыргыздардын тарыхында деле болбосо керек, биздин динге дагы каршы. Менин оюмча 365 күн бир жылда. Ошолдо колдон келишибизче карындаштарыбызга, эжелерибизге, досторубузга колубуздан келишинче жакшы сөздөрдү айтып, куттуктап, гүлдөрдү берип, көңүл көтөрүп турганга болот. 8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата атайын студенттер дагы иш-чара уюштурушат экен. Тагыраак айтканда, сулуулар конкурсу өтөт. Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга Кыргыз экономикалык университетинин жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Жылдызбек Алмазбековду студиябызга чакырабыз. 8-мартка карата сиздер тараптан кандай иш-чаралар уюштурулганы турат? Бизден Муса Рыскылбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетибизде жаштар иштери боюнча комитет бар. Анан жылда адаттагыдай бизде жаштарга салым кошуп, дайыма ушундай мероприятияларды иш-чараларды өткөрөбүз. Кимдер катышат ал жерге, айымдарга арналып кандай жүрөт? Айымдар үчүн ал күн эми өзүнүн конкурстун атына жараша мисс болот, мисс КЭУ дейбиз да биз. Сулуулар. Сулуулар. Анан жылда факультеттерден биздин студент кыздарыбыз тандап алынат. Анан финалдан ошо көрсөтөт чоң. Атайын ушул айымдарга арнап ушундай сулуулар конкурсун өткөргөн турасыңар, Ооба. Айымдар үчүн кандай пайда? Биз аларды кыйнабайбыз да катыш деп, биринчиден. Өзүлөрүнүн каалоо тилеги бар, катышабыз. Кээ бирлер бар арасында сахнадан коркушат. Анан ошол мотивация да? Мотивация да, бул кээ кыздар ошо өзүлөрү кызыгышат. Анткени көбү таланттуу, бийлегиси келет, ырдагысы келет. Өзүн көрсөткүсү келет. Сиздер тараптарда макул утуп чыкты ошол күнү айымдар өзгөчө майрамы бир жагынан өзүнүн баягы утуп алганы бир жагынан болду дейли. Анан катышуучуларга карата сиздер тараптан кандай сүйүнөрлүк белектер болушу мүмкүн? Кандай сиздер тараптан колдоо болушу мүмкүн? Бул конкурсту биз спонсорлор издейбиз биринчиден, демөөрчүлөрдү. Ошол эле сулуулук салондор, ар кандай мекемелер өзлөрү өзүн реклама кылыш үчүн анан бизге кайрышат. Биз да аларга кайрылабыз. Бир жактан демөөрчү кылып бергиле деп. Анан мисалы алар сертификат берет сулуулук салондоруна, же болбосо английский курстарга, компьютерный грамматика боюнча. Анан бекер катыша алышат. Ооба, бекер катыша алышат. 8-март салттуу майрам эмес, себеби дегенде кыргыз элине таандык өздөрүнүн салттуу майрамдары бар. Жана ошондой эле эмне үчүн аял затын күндө майрам кылбайбыз? Эне деген ыйык нерсе эмеспи? Бейшенен таманасында дегендей, менин оюмча 8-мартты күндө эле кылсак болот. Себеби дегенде энени биз сыйлашыбыз керек. Күндө майрам кылып, белек бекчектерди бербесек дагы жөн гана жылуу сөз менен күндө майрам кылып берсек болот го деп ойлойм. Кыргыздын тарыхында жок го дейт. Биз сен айткандай күндө майрам кылып, күндө энелердин, кыздардын көңүлүн көтөрүү бул туура. Кыргыз элибиздеги салттуу майрам, мана тиги кыз айтып кеткендей, Курман айт майрам жана айт майрам дедикпи? Ал эми 8-марттын бизге салт болуп калган себеби бүт дүйнө жүзү 1910-жылдан бери майрамдап келаткандан кийин бул кадимкидей эле салт болуп калды да. Мунун элдин жүрөгүнө терең орноп калды бул. Аялдар ушул 8-мартты аябай күтүшөт. 8-мартта өзгөчө жакшы сөздөрдү күтөт. Майрамды мен оюмча эч убакта жоёбуз деген ой болбошу керек. Бул биздин каныбызга сиңип калган майрам. Сиз жана айтпадыңызбы, аялдар бардык жерде тең укуктуу болуш керек депчи? Сиздин оюңуз боюнча аялдар үй бүлөдө дагы тең укуктуу болуш керекпи? Мунун тарыхы жанакы саясий укук деп атат да. Эми ошол эки мамлекеттик деңгээлде вообще эле жааматыбызда ошол саясий майрамды биз аялдын чака чайнек майрамына айландырып койгондугубуз бүгүнкү күндө дагы жанакындай бир туура эмес көз караштарды алып келип атат да. Ал эми үй бүлөдөгү аял менен эркектин тең укуктугу боюнча да.
мына үй бүлө болобу, жаамат болобу, мындай деп бир мисалды келтирсем да, вот финишке бир эки пара, бирөө аял бирөө эркектен, бирөө аял эркектен турган ошол эки пара финишке жетиш керек. Укугу бирдей эмес, тебеленген, шарты баардык шарттары толук кандуу аткарылбаган үй бүлөдө, мына ошол экени ала турган болсок, бир үй бүлөдө ошондой болсо да, ошол экел адамды биз бир бутуна аксаган адам деп ала турган болсок, ал эми баардык шарты бирдей, тең укуктуу болгон үй бүлөдө аял менен эркекти аны 6 сан аман эсен бир киши деп алалы. Эми ошол финишке биринчи ким жетет? Кайсы үй бүлөдө өнүгүү өсүү, туура деңгээлдеги баланы тарбиялоо, жааматка ушул татыктуу инсанды кошуп берүү, анын ичи менен бирдикте мамлекеттин өнүгүү өсүүсүнө ким бизге кандай кайсы үй бүлө бизге жакшы инсанды берет? Демек тең укуктуу үй бүлө тез жетет. Албетте, албетте. Балким бул 1910 жылы жөн эле кабыл алган күн. Балким ушул күнү майрамдоо деген эмес, бул биз башкача түшүнүп алганбыз же ашырып бергенбиз. Балким алар ушул күнү кабыл алды деп, ушул күнү майрамдоо дегендик эмес. Булга кандай карайсыз? Мындай күндөрдү белгилеп атканда өзү саясатта жөн эле белгиленбейт. Другое дело, чынында саясат кандай жүрүп атат. Мындай күндү белгилеп атканда ошол күндү биз кандайдыр бир жыйынтыктарды алып келишибиз керек. Мына ошол экил документте 8 мартты биз эл аралык саясий аялдардын укугу боюнча майрам деп белгилегенден кийин бүгүнкү күндө саясатта аялдар канчалык деңгээлде катышып атат? Ошол майрамдын негизинде биздин Кыргызстанга саясатка катыша алды. Да, канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө бизде аялдардын саясатка катышууга мүмкүнчүлүгү бар? Эмне үчүн аялдар саясатта болуш керек, то есть чечим кабыл алуу органдарда? Себеби ошол экил аялдардын түйшүгүн аялдар көбүрөөк билет. Динде бул эркектер менен аялдардын укугу ар кандай эми өзүнчө деп атат да. Мисалы эркек киши үй бүлөдө бул үй бүлөсүн камсыз кылыш керек деп атат. Эгерде ошол эркек үй бүлөсүн камсыз кыла албаса, кандай болот? Экөөнүн укугу ошондо кандай болуп калат да? Эркек үй бүлөнү камсыз кылуусу, үйдүн кожоюну болуу милдетин Аллах Таала, Аллах Субханаху ва Таала тарабынан жүктөлгөн милдет болуп эсептелет. Биз ошон үчүн мусулманбыз деген адамдар биз ошого карайбыз да. Эгерде эркек ошо өзүнүн үй бүлөсүн багуудан баш тартса, же жалкоолук кыла турган болсо, же өзүнүн милдетин билбесе, эгер мусулман болсо ал албетте жооп берет кыямат күнү. Балким кээ бир эркектер аялдарды күн сайын көңүлүн алса, кээ бирлер албай калат да. Ошол бир күн ошо 8 март деп майрам болду, анан ошол күнү ар бир эркек ошол күнү ошо балким башка күндөр көңүлүн ачпай калса, ошол күнү эске алат. Эмне себептен 8 мартты майрамдабаш керек деп атасыз? Өздөрү мусулманбыз дейт, өлгөн жерге жаназа окутушат, Куран окутушат, нике кыйдырышат, бирок диний сабатсыз. Эгер диний жактан эркектер сабаттуу болгондо өздөрүнүн милдеттерин билмек, биздин аялдар өздөрүнүн аялдарына, жубайларына, кыздарыбызга кандай мамиле жасашты билишмек, өздөрүнүн укуктарын да билмек, жубайлардын да укуктарын билмек, кыздардын, энелердин укуктарын билмек. Маданият жөнүндө сөз болуп кетти, кошуп коеюн мен. Бир гана дүйнөдө эң жогорку гумандуу маданият ислам маданияты. Исламдын өзү туруш менен маданият. Биз исламды кээ бир молдокелерди же сакал койгон, бир допу кийгендердин бир кемчилдигин көрүп алып баалабашыбыз керек. Исламда эч кемчилдик жок. Ислам мыйзамда бардык жактан адамдардын бактылуу болуш үчүн, жыргалчылык үчүн гумандуу жагдайларды көрсөтүп берген. Мен апага кошулам, себеби абдан туура айтты. Эжеке сизге суроодо, бул жерде негизи бизде салттуу майрам деген түшүнүк бар элде. Баарын эле маданиятка такап койгон дагы болбойт. Себеби бизде ислам дининде 2 майрамыбыз бар. Курбан айт жана айт майрамы. Бул күндөрү ысырапкерчиликтен, коомчулук алыс болот да. Ал эми жаңы жыл жана ушул сыяктуу майрамдарда адамдар ар кандай мындай чыгымга көбүрөөк барат да. Эми карап көрүңүз, кимисинде пайда көбүрөөк. Ысырапкерчиликке аябай чоң жол берип аткан дегениң, мисалы 8 мартта жана айт майрамы менен, Курман айт майрамы менен айт майрамында ырас Куран окутулуп, мал союлуп, анда деле ысырапкерчилик болуп атат. Анда деле болот. Бирок ал илгертен келаткан салтыбыз да, аны биз колдобой койбойбуз. Биз деле ошол Кудай деген кишилерденбиз. Анан сөзсүз эле Кудай деп эле капкара болуп кийинип алып эле, анан кийин ошол тиги бетти көргүзбөй эле чүңкүп алып жүрүүдө эмес.
рухуң таза болуш керек, жүрөгүң таза болуш керек, Кудайга ишениш керек, ыймандуу болуш керек кагалайм. Сизге суроо бергим келип атат. Сиз жана айтпадыңызбы? Биз майрам башкалар майрамдап атат дедиңиз. Ошондо биз дагы эмне ошолорго кошулуп майрамдасак, кана мамлекетибиз өнүгөт деген ойдосузбу? Башка өнүккөн мамлекеттер майрамдап атканда биз кыргыз эли эмне үчүн улам эле артта кала беришибиз керек? Элди турашыбыз. Биз артта калбай, биз жаңы чыгармачылык менен дагы ошол өркүндөтүшүбүз керек да. Сиз негизи 8 мартка каршысызбы же макулсузбу, ошону айтып койсоңуз? Мен 8 мартка каршы эмесмин. Макулсуз, бирок ошол сиз майрамда университетиңизде кыздар үчүн арнап ошондой мисс красоту уюштуруп атасыздар да. Анан ал жерде кыздар мындай ошол жерде укугу мындай тепселенип кетип аткан жери жокпу дегеним да. Алардын укугун тепселебейт да, себеби Жок, ошо сиздер сертификат берет экенсиңер, подарка берет экенсиңер, анан ал жерге мисс красотага чыкканда мындай кыз мындай жөн эле чыга бербейт да, сөзсүз баягындай фигураларын көрсөтүп, башка нерселер көп болуп кетет. Ал эми эркектерди андай кылып майрамды өткөрбөйбүз да бизчи. А сиздер өткөрөсүңүздөр, ошол жерде аялдын укугу мындай тепселенип атат да. Эгерде подарка бергиңер келсе, жөн эле берсеңер. Аялдын укугу бул жерден тепселенбейт. Себеби Жаштар иштери комитети бул өзүнүн положениясы менен иштейт. Студенттин укугун коргойт. Бүгүнкү темабызга карата дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген экен. Тез-тезден коноктордон жооп алып бергенге аракет кылалы. Чындыгында бул 8 марттын тарыхына кайрыла турган болсок, бул майрам аялдардын укугу саясий жактан корголуш үчүн кабыл алынган майрам. Анан сиздер мисалы сулуулук конкурсун өткөрүп жатасыздар. Эмне себептен бул саясий укукка сулуулар конкурсун өткөрүүнүн кандай тиешеси бар? Тарыхы такыр башкача да. Мисалы тарыхка кайрыла турган болсок, мен деген аял кишиге орусча айтканда я солидарен с тобой деп айтып коюшум керек да. Тарыхка кайрыла турган болсом. А биз деген муну майрам кылып атабыз. Биздин апаларыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды. Майрам негизинде? Это мотивация. Бул мотивация да. Кыздарга эми өзүн таланттуу кыздар болсо, өзүнүн талантын көрсөтүш керек да. Сиз бул күнгө маани берип эч кимди куттуктабасаңыз, ал эми энелер күнүндө дагы апаңызды куттуктабайсызбы же майрамдатпайсызбы? Кантип куттуктайсыз? Мен апамды, карындаш эжелеримди колдон келсе күнүгө куттуктайм. Күнүгө белектерди берем. Бирок эмне ошо. Чын айтыңызчы, күнүгө бересизби? Күнүгө берем, ишенбесеңиз барып көрүңүз. 8 мартта эле эмес да. Себеби мисалы адамдар ойлойт экен да. 8 мартта берип коем, калган күндөр жаман мамиле кылам же корс мамиле кылам депчи. Кийинки суроо. Ошол нерсе туура эмес. Эмне себептен бул майрамга каршысыз дегеле жаштар кантип майрамдайт бул майрамды? Зыянчылыгы эмнеде? Зыянчылыгы ысырапкерчиликтер болушу мүмкүн. Мисалы ошол эле акчага соопчулук иш кылса, кандай сооп? Мисалы жетим жесилер бар, жозо мунжа адамдар бар, ошолорго барып бир нерсесин берсе, канча деген сооп. Менин курбуларым бул майрамды өткөрүшөт. Атайын бир жерге барып эс алышат. А мен намаз окуйм. Мен жөн гана катардан чыкпоо үчүн ырдап бийлебей эле олтуруп келсем күнөө болбойбу дейт. Жок, биз андай 8 март өткөрүп аткан жерге барбайбыз. Азыр көбү түшүнүп калышып, исламды кармагандар көпчүлүгү эле барбайт негизинен. Анткени ал отуруштарда пайда деле жок, убакыт кетет. Андан көрө башка бир сууп иштетип атылган иштерибиз көп да өзү негизинен. Жакшы. Ана бир кошумча айтып коеюн мына жаштар. Дагы бир зыяндуу жагы бар бул. Ушу майрамды шылтоолоп эркектерибиз кандай кылып майрамдатып атат, аны Кудай билет эми. 8 мартты шылтоо кылып кыздарыбыз кандай өткөзөт бул майрамды? Түнкү клубтар деген бар, өздөрүнчө бир чогулуп отурмайлар бар, вечер деген бар. Мана ошондой жерлерде адеп акылаксыздык жана бир пас жаман бир иштер болуп кетишти мүмкүн. Ушуга дагы шарт түзүлүп калып атат да, ушундай майрамдарды. Себепчи болуп калат, себепчи болуп калат. Сиздерге укугум тепселенди деп кайрылган айымдар көппү? Көбүнчө кайсыл маселе боюнча укугу көбүрөөк тепселенет айымдарга? Бүгүнкү күндө эң көп аялдардын укугу тебелене турганы эң биринчиден бул зордук зомбулук. Биринчи эле үй бүлөдөн башталып атат зордук зомбулук, андан кийин коомчулуктан ар кандай шарттар менен. Жана ошондой эле дагы бир көйгөйлөрдүн бири аялдар менен эркектердин бүгүнкү биздин жааматта стереотиптүү жааматта мүмкүнчүлүктөрдүн бирдей болбогондугу. Кыргызстандын мыйзамында аял менен эркектин тең укуктуулугу боюнча кайсы беренелер бар?
бирок ошол мыйзам иштеп жатабы дейт. Бизде бирин эмес, бизде атайын мыйзам бар. Аялдар менен эркектердин тең укуктуу боюнча целый мыйзам жазылган. Жана ошондой эле жанагы 30% квота бардык саясий позициялар үчүн бүгүнкү күндө сакталган. Мына жогорку кеңештин депутаттарынан бери ошол 30% болуш керек. Бирок мен дагы бир жолу айтамын, укугубуз мыйзам шегинде жазылганы менен шарттарыбыз бүгүнкү күндө ар кандай. Айымдар менен эркектер тең укуктуу болобуз деп жатып, эркектердин баркын түшүрүп койгон жоксуздарбы? Гендер деген маселе бул жалгыз эле аялдын укугу эмес. Гендер деген, мен дагы бир жолу айткым келет, бул аял менен эркектин социалдык тең укуктугу. Жана ошондой эле бизде биологиялык биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар аял менен эркектин. Жана эмелеке эжеке айтып аткандай, бул ар кандай Кудай тааламдын өзүнүн берген шартына жараша. Ал эми социалдык жактан биз социалдык деген бул эмне? Бул окууга, жашоого, өнүгүп өсүүгө, үй бүлө курууга, жана дагы башка жана чоң саясатка чейинки биздин бардыгыбыздын шартыбыз бирдей болуш керек. Чындыгында бул күндө аялдардын укугу үчүн майрамдалчу күн. Бирок ошол күнү карасаң, жалаң эле эркектер мас болуп майрамдап жүргөнүн көрөбүз. Ошондуктан бул майрамдын кыргыз айымдары үчүн кереги жоктур. Бул айтканыңда туура кагылайындар. Ошону биз туура пайдалана албай жатпайбызбы? Айтып атпаймынбы? Аң сезимдүү, билимдүү аялдардан билимдүү, аң сезимдүү балдар тарбияланат. Ушул күнү башкаларга атайын майрамдык кече өткөзөт экенсиз. Ал эми өзүңүздүн апаңызга да ушундай деңгээлде кече уюштуруп, майрам уюштуруп бергенсизби дейт? Бергем, мен кичинекей кезимде. Таң атпай саат 5-те туруп алып, чоң стол даярдап, өзүм кичинекей болчумун, чынын айтканда. Анан оюма келген, келер мен ошо эртең мен саат 5-те туруп алып, чоң стол даярдап, баарын өз колум менен жасап, белек кылгам да. Анан аябай жаккан. Буга эчтеке жетпейт. Быйыл кантип майрамдаткан атасыз? Быйыл азыр ойлонуп атам. Эми жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, баардыгыңыздары өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен ар ким өзүнүн позициясында калат дегендей, анан ар ким өзүнүн ой пикирин билдирет. Ошондуктан жалпы көрүүчүлөргө эскертүү иретинде деги эле бул майрамды майрамдаш керекпи же майрамдабаш керекпи? Деги эле майрамдай турган болсо, кандай майрамдаш керек? Мисалы учурда чындыгында ооба улуулар бир чектен чыкпай майрамдашы мүмкүн, кандайдыр бир деңгээлде. Бирок биздин коомчулукта жаштар кандай майрамдап жатат? Мына ушул жагы да бир аз ойлондурат. Мына ошонун негизинде көрүүчүлөргө дагы эскертүү иретинде, үлгү иретинде ушул майрамдын тегерегинде 8 март жана тең укуктуулук боюнча көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап өтсөңүздөр. Сизден баштайлы. Илгертеден майрамдап келаткан майрам болгондон кийин силер тиги жигит айткандай күндө эле белек берип тура албайсыңар да бири-бириңерге. Кыздар жигиттер кыздарга күндө белек бере албайт. Силер энелериңер күндө белек бере албайсыңар. Ошол 8 мартта жок дегенде өзгөчө белек бербесиңер да, өзгөчө жакшы мамиле кылып, өзгөчө куттуктап бириңер жакшы маанай тартуулап койсоңор да бул дагы да болсо маданияттын бир түрү. Ушул мен ойлойм, ушул майрам жакшынакай болуп, дагы айтам, жакшы чыгармачылыктар менен өркүндөп, өсүп, уланып, кыргыз элибиз башка элден калбай майрамдай берели деген тилегибиз бар. Бардыгыңарга кааларым кагылайындар, эне катары айтарым. Бардыгыңар бактылуу болгула, бардыгыңардын жүрөгүңөрдө Кудай уяласын, рухуңар таза болсун, жакшы ниетте болгула. Эч убакта ушу жолдон чыгып, бузукулук кылып, ушуну бузуп ташташ керек, ушуну кыйратып ташташ керек деген ойдон алыс болгула дагы, ыймандуу, ырыс насиптүү болуп тарбиялангыла. Ушул 8 март күндөрү биз ар бирибиз инсандан баштап мамлекеттик деңгээлге чейин ошол укуктук маселенин алкагында кандайдыр бир өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып баа берсек жыл сайын. Канчалык деңгээлде мени инсан катары сыйлап атат, үй бүлөмдө, коомдо, мамлекетте. Мына эгерде ар бир ушундай кадам сайын биз ошол майрамдын затына жараша, то есть саясий деңгээлде, коомчулукта биздин укугубуз чынында тең укуктуу болуп атабы? Кайсы деңгээлде болуп атабыз деген ар бирибиз өзүбүздү баабызды берсек, ошонун алкагында кийинки кадамды биз эмне кылышыбыз керек, биздин мүмкүнчүлүгүбүз өнүгүп өсүп, укугубуз бирдей болуш керек деген нерседе бир баа берип ошондой багыт алып турсак, мен ойлойм биздин ошол майрамга каршы пикирлер азыраак болот эле.
албетте 8 марттын эч кандай майрамдоонун кажети жок, зарылчылыгы да жок. Ошол 8 март күнү кетирген ысырапкерчиликтен көрө башка сооп иштерге жумшап, кыздар да өзүнүн адеп аклагын сактап, ыйманын сактап, көчөдө ар кайсы жигиттер менен жетелешип 8 март тосом деп кичинекей бир гүлүнө, арзыбаган белегине алданбастан, андан көрө пайдалуу бир иштерди кылса, сабагын окусун студенткалар, жалаң эле светтик илим алыш керек, сөзсүз керек. Анткени биздин заман өсүп аткандан кийин заманбап мусулман болуш керек, муслима болуш керек. Албетте жаштарга айтарым, исламий илим алгыла, адеп ахлактуу болууга аракет кылгыла, албетте бактылуу болосуңар. Динсиз, ыймансыз эч качан адам бактылуу боло албайт. Заманбап коомдо жашап жаткандан кийин биз заманга замандаш болушубуз керек, арттан калбашыбыз керек. Ошол анан өзүбүздүн каада салтыбызды унутпашыбыз керек. Биринчиден мусулман биз ал жагыбызды да унутпашыбыз керек. Анан учурдан пайдаланып бардык көрүүчүлөргө, биздин апаларыбызга, энелерибизге, эжелерибизге жана карындаштарыбызга байрамыңыздар менен деп кетким келет. Жарандык позициямды айтсам, бул майрамдап эле коюш керек. Себеби ушул майрамдын аркасынан канча деген үй бүлөлөр бузулуп кетиши мүмкүн. Ошол канча деген семьялар бузулуп, бала ортодо калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну жөн эле койсок. Анан дагы бир нерсе, бул жерде эркектер эле уже эме болуп калат да, деп көчөгө чыгып, мас болуп барганда болуп. Кыскасы эркектер эле майрамдап койушу мүмкүн. Аялдарга маани деле берилбей калат. Ошон үчүн жөн эле койсок деген ойдомун. Чындыгында биздин өлкө светтик өлкө. Бирок ошентсе дагы майрам десе эле аркасынан кууп алып, аша чаап, чектен чыгып, ар кандай ичимдиктерди ичип алып, туура эмес көрүнүштөрдү кылуунун балким кажети жоктур. Мына ушундан улам той болот, тойдун эртеси да болот дегендей эртеңки күндү дагы эске алуу керек. Ал эми бул майрамды майрамдайбы, майрамдабайбы ар бир көрүүчү өзү чечим чыгарат. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.